Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 10 класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Өткөн сабакта өз алдыңарча аткара турган тапшырма Кыргызстандын эс алуучу жайлары жөнүндө баяндап, эссе жазып берүү деген берилген. Мен силерди ушул тапшырманы ийгиликтүү аткарып, портфолиоңарга эссеңерди салып алдыңар деп ойлойм. Мурунку сабакта биз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү кантип туура колдонууну үйрөнгөнбүз. Кыргызстандын эс алуучу жерлеринде кооз жерлерге саякатка баруу жана эс алуу жөнүндө кеп кылып сүйлөшкөнбүз. Бүгүн ошол кепти улап, сабагыбыздын темасы саякатчылар үчүн жарнак деп аталат. Балдар, бүгүн силер менен байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр тууралуу маалымат алабыз. Аларды туура түзүүнү үйрөнөбүз. Жарнама деген эмне? Жарнамалык баракчаларды кантип түзсө болот? Алардын түрлөрү менен таанышабыз. Кыргызстанга сырттан келген саякатчылар, туристтер кызыгуу үчүн жарнамалык баракча түзөбүз. Жарнама жасоонун эрежелери менен буклет жасоону үйрөнөбүз. Жарнак деген эмне? Жарнама деген эмне? Бул сөздөр маанилеш сөздөр. Реклама деген сөз. Кыргыз тилинде жарнак, жарнама деген сөздөр жар деген сөздөн келип чыккан. Эмне? Жар. Жар деген сөз сөздүн оңгусу. Жарчы ким? Сүрөттөгү жарчы. Ал жар салган адам. Жар салуу деген эмне? Жар салуу бул этиш сөз. Бала жар салат, жарчы жар салат. Айтат, демек, бир нерсе жөнүндө билдирет. Аны биз жар салат дейбиз. Эмне кылат деп сурайбыз. Кийинки сөз, бул дагы жар деген сөздөн келип чыккан, жарыя деген сөз. Эмне жарыя? Жарчы жарыя айтат. Жарыялоо. Эмне кылуу? Жарыялоо. Жарчы жарыялайт. Жарчы жарыяны жарыялайт. Демек бул сөздөр жар деген оңгу менен түзүлгөн уңгулаш сөздөр. Жарнак дегенде биз түрдүү жарнама такталарын, соода түйүндөрүн жана эс алуучу жайлардын имараттарын, алардын ичиндеги жасалгаларды, эшик терезелериндеги көрмө жарнактарды элестетели. Радиодон үн билдирүүлөр аркылуу жарнамалар берилет. Телекөрсөтүүдө дагы ар кандай маалыматтар, телеэкрандын жүгүртүлгөн саптарын көрүп жүрөбүз. Имараттын сыртындагы жарнактар айрыкча кооз болот. Газета журналдардын беттериндеги жарнамалык тексттер жана сүрөттөр жана башка жарнактар биз дайыма көрүп жүргөн жарнактар. Ушундай кооз жарнактар жана жарнамалар биздин жакынкы эле мезгилде пайда болгон сыяктуу көрүнөт. Бирок бул андай эмес. Жарнактын келип чыгуу тарыхы байыркы доорлорго дал келет. Сүрөттө көрүп тургандай, байыркы Римде үйлөрдүн, имараттардын дубалдарында гладиаторлордун салгылашуусу жөнүндө алардын сүрөттөрү түшүрүлүп, кулактандыруулар жазылчу. Бул болсо да жарнактын байыркы түрү катары карайлы. Дагы бир байыркы мамлекеттердин биринде жарнактар кандай болгонун карайлы. Байыркы финикиялыктар өз товарларын аскалардын беттерине мактап сүрөткө тартышкан.
Жарчылар ооз-2 түрүндө товарларды мактап, жар салышкан. Сүрөттөн силер аска бетиндеги түшүрүлгөн сүрөттү жана имараттын бетиндеги кулактандырууну, ошондой эле жарчыны көрүп турасыңар. Жарнактын тарыхы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул тууралуу биз өзүбүздүн оюбузду тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр менен берүүгө үйрөнөлү. Татаал сүйлөмдөр жок эле дегенде 2 жөнөкөй сүйлөмдөн турат. Ал эми тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр өз ара тең укуктагы сүйлөмдөр. Демек биз бүгүн байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү түзүүдө маалыматыбыз жарнактын тарыхы жана азыркы кездеги жарнактарды жаратуу болот. Андемесе биз схеманы карап, бир нече сүйлөмдөрдү түзүп көрөлү. Тең байланыштагы байламталуу татаал сүйлөм түзүүнү машыгып көрөбүз. Мурунку мезгилдерде жарчылар товарларды мактап, жар салышкан. Бул биринчи жөнөкөй сүйлөм. Ал эми экинчи жөнөкөй сүйлөмдү айтуу үчүн биз жана деген байламтаны колдонолу. Улантып, экинчи сүйлөмдү айтып көргүлө. Дагы бир байламта ошентсе да деген байламтаны кошобуз. Жарнактын тарыхы абдан узак мезгилди камтыйт. Бул жөнүндө мен силерге айттым. Ал эми ошентсе да деген байламтадан кийин кайсы сүйлөмдү коюп улантсак болот? Жарнак деген сөздүн уңгусу жар деген сөз. Же деген байламтаны, же болбосо деген байламтаны сунуштайын, силер муну улантып татаал сүйлөмгө айландырып көргүлө. Келгиле, кантип туура түзүш үчүн биз кийинки слайдты карайлы. Сүрөттөн көрүп тургандай, жарчы жар салат. Биз биринчи сүрөттү биринчи жөнөкөй сүйлөм кылабыз. Мурунку мезгилдерде жарчылар товарларды мактап, жар салышкан деп айттык. Эми экинчи сүрөттү карайбыз дагы, экинчи жөнөкөй сүйлөмдү улантабыз. Бул дагы мурунку мезгилдеги абал. Демек биз мурунку мезгилде деп кайталабай эле, финикиялыктар аскага товардын сүрөтүн тартышкан деп улантсак, тең укуктагы 2 жөнөкөй сүйлөм пайда болду. Бул сүйлөмдөрдүн ордун алмаштырып түзсөк дагы болот. Ортосуна жана деген байламтаны кошуп, экөөнү бир татаал сүйлөмгө айландырабыз. Келгиле, сүйлөмдөрдү текшерели. Кантип түздүк? Кандай түзүлгөн сүйлөмдөр туура түзүлгөн тең байланыштагы татаал сүйлөм болот? Булардын ортосундагы байламталарга көңүл бурабыз. Байламталар кызыл түс менен берилди. Мурунку мезгилдерде жарчылар товарларды мактап, жар салышкан жана финикиялыктар аскага товардын сүрөтүн тартышкан. Жарнактын тарыхы абдан узак мезгилди камтыйт. Ошентсе да, жарнак акыркы кылымда гана жакшы өнүгө баштады. Демек биз биринчи жөнөкөй сүйлөмдөгү ойду улантып, ошентсе да деген байламтаны кошуп, экинчи сүйлөмдө биринчи сүйлөмдөгү ойго каршы ой айттык. Көп жылдан бери өнүккөнүнө карабай, жарнак акыркы кылымда гана жакшы өнүктү деген ойду айттык. Байламта ошентсе да деген байламта каршылагыч байламта. Жарнак деген сөздүн уңгусу жар деген сөз. Же, жар деген сөздөн жарнак, жарнама деген сөздөр келип чыккан. Бул жерде биз же деген байламтаны колдонуп, биринчи жөнөкөй сүйлөм менен экинчи жөнөкөй сүйлөмдү ажыратып бердик. Кийинки слайдты карайбыз. Бул жерден силер схеманы көрүп турасыңар.
Байламталуу тең байланыштуу татаал сүйлөмдүн бөлүктөрү байламталар аркылуу байланышканын карагыла. Байламталар бириктирүүчү, демек алар эки сүйлөмдү же үч сүйлөмдү бириктирет. Каршылагыч, демек эки сүйлөм бири-бирине каршы мааниде айтылат. Үчүнчү, ажыраткыч байламталар. Алардын мисалдарын өз алдыңарча окуп, карап чыккыла. Кыргызстанга келген саякатчылар, туристтер үчүн жарнак даярдоо маселеси турса, анда биз балким видеоролик тартабыз. Андан башка дагы кандай жолдору бар? Мен азыр бир нече жарнамалык баракчалар менен тааныштырып өтөм. Биринчиси буклет. Буклет деген сөз бизге орус тилинен келген. Буклет демейде эки бүктөлүп же үч бүктөлүп жасалган A4 форматындагы барак. Анын ар бетинде сүрөттөр, тексттер, ар кандай маалыматтар жайгаштырылат. Андан кийинки түрү флайер. Экранда көрүп турган барактардын аталышы ушундай. Флайерди даярдоо үчүн биз A4 форматынан чоң A3 форматындагы баракты пайдаланабыз. Андан кийинки түрү баракча. Өзүңөр көрүп тургандай, баракчалардын размери кичинекей болот. Мында дагы ар кандай жарнамалык тексттер, сүрөттөр, кооз түстүү түстөр менен берилет. Баракча кеңири колдонулган жарнактык таркатма материал. Мунун форматы A6 болушу дагы мүмкүн. Плакат. Плакат көркөм графиканын кеңири таралган түрү. Көркөм сүрөт искусствосунун эң массалык формаларынын бири. Көбүнчө A3 форматында жасалат. Эми жарнама жасоонун эрежелерин үйрөнөбүз. Үлгү катары Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо ачык асман музейин алалы. Буклет түрүндө жарнама жасайбыз. Жарнама жасоонун эрежелери мындай. Эң алгачкы маанилүү эреже силер жасаган жарнама өтө ийгиликтүү жана эффективдүү болуш үчүн жарнамалап жаткан жер, кооз жана эс алуучу жай жөнүндө бүт бардыгына угузуп жарыя салгыла. Ысык көл, Рух Ордо деп басым сала турган сөздөрдү белгилеп, аталыштарын баш тамгалар менен жазгыла. Барактын ортосуна көз кубандырган кооз сүрөт болсун. Балдар, силер бул сүрөттөрдү өз алдыңарча тандап даярдай аласыңар. Кийинки эреже. Текст кошумча сөз баштарына бөлүнсүн. Сөз баштары бул башкача айтканда подтема. Алар жеңил болсун, бат көз жүгүртүп окулгудай болсун. Керектүү жерлерде башка түс менен бергиле же курсив менен бөлүп көрсөтүп койгула. Жарнамалап жаткан жер өзүңөр белгилеп кете турган өзгөчөлүккө ээ болгудай жер да. Ошол нерселер өзгөчөлөнүп туруш керек. Барактын төмөн жагында, оң жагында же сол жагында телефон номери жазылсын. Бул силерди таап алууга ыңгайлуу болот. Даяр сүрөттү карап, кийинки слайдта кантип даярдаган баракча экендигине көңүл бурабыз. Демек бул буклет 3 бөлүктөн турат экен. Ар бир бөлүгүндө сүрөтү да бар, тексти дагы бар. Тексттин мазмуну сүрөткө дал келет. Сүрөт менен бере албай турган маалыматты текст менен берүүгө туура келет.
Биз силер менен айткандай, Чолпон Ата шаары, байланыш телефондору башка түс менен бөлүнүп, даана көрсөтүлөт. Биздин буклетибиздин сырткы тарабы ушундай болуп көрүнөт. Ал эми ички тарабында 3 башка мамычада маалыматтар берилди. Келгиле эми түшүнгөнүңөрдү текшерип алалы. Биз окуган маалыматтардын кайсынысы текстте жок? Биринчи маалымат. Рух Ордо музейи жыл бою иштейт. Бул маалымат текстте барбы же жокпу? Телесабак бүткөндөн кийин биз жасаган жарнаманы кайра ачып карап, бул маалыматты издегиле. Балким силер көз жүгүртүп карап, маалыматты эстеп калгандырсыңар. Буклеттин эки тарабынан текстик жана графикалык маалыматтар берилген. Бул маалымат текстте барбы? Рух Ордо музейин түзүү идеясы Чыңгыз Айтматовго таандык. Буклетте оператордун байланыш телефону жазылган. Ал оператордукубу же туристтик агенттиктикиби? Ойлонуп, бул суроолорго так жооп беребиз. Кайсы маалымат тексттен алынды, кайсы маалымат ашыкча? Биз ар кандай жарнамалык баракчаларды жасап жана алардын мазмунуна көңүл буруп үйрөнүп атабыз. Эми буклет, флайер, плакат деген түрлөрү кайсы сүйлөмгө дал келет? 2 же 3 бөлүктөн жарнамалык баракча бул кайсы түрү? Ойлонуп табабыз. Туура жообу буклет. Көбүнчө A4, A5, A6 форматында жасалат. Бул кайсы түрү? Ойлонобуз, жооп беребиз. A3 форматында жасалган жарнамалык барак кайсы? Албетте, бул чоң барак плакат. Кырдаалдык тапшырманы дептериңерге жазып алгыла. 2 кырдаал сунуштайм. Биринчи кырдаал: сага конокко чет өлкөдөн досуң келди. Кыргызстандын кооз жерлерин кантип тааныштырасың? Таянычты колдонгула. Балким силер башкача баштайсыңар. Экинчи кырдаалды карайбыз. Сен туристтик агенттикте ыктыярчы болуп иштейсиң. Ыктыярчы бул волонтер. Сага Кыргызстан боюнча жарнамалык маалымат даярдоо жөнүндө тапшырма берилди. Маалыматты кайсы форматта даярдайсың? Эмне жөнүндө даярдайсың? Флайерби, буклет, баракча же плакат даярдайсыңбы? Эмне үчүн муну тандап алдың? Түшүндүрүп бер. Бул 2 кырдаалдык тапшырманын бирин сөзсүз түрдө мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимдин кеңештерин алып, анын кеңештери менен кайрадан оңдоп, кайрадан мугалимиңерге көрсөтсөңөр болот. Жакшылап оңдоп алгандан кийин гана портфолиоңарга сактагыла. Өз алдынча аткарууга берилген тапшырма силер үчүн бир топ кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр биз сабакта бир аз машыгып көрөлү. Туристтик жарнама катары биз туристтер үчүн даярдалган
атайын эскерткич баракчасын даярдайбыз. Бул баракчаны чогуу даярдап, толкулап көргөндөн кийин, балким силер үйгө берилген кырдаалык тапшырманы бир топ жеңил аткарасыңар. Ысык көлгө келип жайгашканыңызда сырткы дүйнө менен байланыш үзүлбөйт. Телефондо уюлдук байланыш жакшы иштейт. Чет элдик туристтерди уюлдук байланыш менен 3 оператор камсыздайт. Аэропортто болсо сим-карталар акысыз берилет. Интернеттен облустун борборунда куру калбайсыз. А бирок айылдарга же кичи шаарларга барсаңыз, акысыз Wi-Fi болбой калышы мүмкүн. Кереметтүү ысык көлдүн жээгинде эс алган абдан сонун. Ысык көлдө жайында, күзүндө, атыгүл кышында да эс алса болот. Ал эми эрте жазда көлдүн абасы дары. Күндүн зыяндуу нурларынан сактоочу крем алганды жайдын күнү унутпаңыз. Андан тышкары чемоданга ачык жеңил кийимдерди, күндүн калкалоочу көз айнек жана баш кийим салыңыз. Саякатчылар үчүн эскерткич кандай боло тургандыгын карап, окуп, талкуулап чыктык. Эми ушул нерсени жыйынтыктап алалы. Ан үчүн биз бир нече суроолорго жооп беребиз. Саякатчылар үчүн жарнактын кооз жасалгасы маанилүүбү? Сүрөттөр, түстүү өңдөр болуш керекпи? Же саякатчылар үчүн эскерткич керек эмеспи? Эмне үчүн керек же керек эмес деп ойлойсуңар? Жана силер өзүңөр саякатчы болуп, саякатка чыксаңар, саякатка чыгардан мурда кооз жерлерди издеп баштайсыңарбы? Же ошол бара турган жер жөнүндө керектүү маалыматтарды издейсиңерби? Жыйынтык чыгаргыла. Өлкөбүздүн кооз жерлерине саякатка чыгуу үчүн жана саякатка келген туристтерди ар кандай кызыктыруу үчүн жарнамалык баракчаларды даярдаганга үйрөндүк. Бул жарнамалык баракчалардагы материалдарда, тексттерде биздин сүйлөмдөрүбүз тең байланыштагы байламталуу, татаал сүйлөмдөр болуш керек экендигине көңүлүңөрдү бурабыз. Демек, сүйлөмдөрдү туура түзүп, ар кайсы кооз жерлерди жарнамалай алабыз. Үйгө берилген тапшырманы ийгиликтүү аткарасыңар деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.